тарбия жаатында бир топ көйгөйлөр бар. Мунун көйгөйү кече эле чыга алган жок, же бүгүн эле чыга алган жок. Бул эгемендүүлүк алгандан кийин 30 жылдык баягы чоң вакуум болуп калды. Маалыматтык вакуум, идеологиялык вакуум деп коебузбу. Жалпы ошонун негизинде тарбия дегенде бир эле эми ачык эле моюнга алышыбыз керек. Тарбия бир эле балдардын тарбиясы эмес, жалпы эле коомубуздун тарбиясы деле аксап атат да. Анан коомдун ичиндеги бир катмар катарында өзгөчө жаш балдардын, тестиерлердин, ошо өспүрүмдөрдүн тарбиясы өтө мындай көйгөй жаратып атат. Биз кечеги тиккен же тикпей калган ошол көчөттөрүбүздүн бүгүн мөмөсүн жеп атабыз. Бирок бүгүн биз чара көрбөсөк, бүгүнкү тигилген ошол жакшы жаман болсун көчөттөрдүн мөмөсүн эртең жейбиз. Ошого алдын ала азыр ойлонуп пикир кылышыбыз керек. Эмне болуп атат негизи? Биз кайсы тарапка баратабыз? Коом өзү кайда баратат? 30 жылдан бери коомубузда илгери бизде коомубуз эмнеге бир идеяга бай, бир идеяны ортого алган, баягы мындай материалдык гана нерсеге басым койбостон руханий дагы байлыкты, жан дүйнө байлыгына, тарбия жаатына көбүрөөк көңүл бурса, азыр биз баарыбыз эле жапырт эле ушул көрө оокат менен, комфорт менен алектенип калдык да, аны биз моюнга алышыбыз керек да. Анан ошо комфорттун артынан биз эмне кылып атабыз? Биз комфорт менен тиги тарбияны толуктайбыз деп атабыз да, вакуумду ал менен толукталбайт экен. Эмнеге? Бир киши мисалы дейт суу саап атса, суу саган адамга кечке нан сууна берсең, анын чаңкоосу канбайт экен. Анткени ал нанга эмес, сууга муктаж экен да. Же кимдир бирөө ачка болуп атса, ага улам эле суу сунгандай же чай сунгандай экен да. Ага чай эмес, ага нан керек да. Кудо ошондой балага биринчи кезекте эмне керек? Балага биринчи тарбия керек. Тарбиянын да ким берет? Эми маселе ушул жерге келсек, сиздин сурооңуздун төркүнү ушул жерде. Маселе бизде тарбия дегенде илгертен бир 4 бурчтук бар болчу. Бул ата-эне, мектеп, анан кийин коом депчи, коом ушу ортосунда. Ата-эне, мектеп, коом деген. Ушул 3 институт учурда үчөө тең өз жоопкерчилигин толук аткарбагандыгынан үчөө тең бири-бирине шылтап, сенин жумушуң болчу, сенин милдетиң болчу деп. Анткени 30 жылда биз көбүнчө милдеттемелерди унутуп, биз укукка көп басым коюп атабыз да. Менин укугум бар деп. Бирок ошол эле бизге келген системанын атын демократия деп карасак, демократиянын өзүнүн түпкүрүндө, системасында медал сымал эки тарабы болот. Биринчи тарабы укук, экинчи тарабы милдет. Көп өлкөлөрдө милдетти биринчи үйрөтүп, анан укукка өтөт да. Милдетин билбеген адамга укук үйрөткөн болбойт негизинде. Биз милдеттемени үйрөнбөй туруп эле укуктан баштап алдык да, тезирден баштап алдык. Бул баягы биринчи класска келгенде мектепте тамга үйрөнүп, анан бара-бара бөлчөк, анан бара-бара бир чоң косинус, синусты окуган бала биз тескерисинче оор темадан баштап алдык да. Оор темадан баштаганда өзү да түшүнбөй калды, анан тиги окутканды да жүдөт дегенде бирин-бири жүдөттү да. Биз коом ошентип бири-бирибизди жүдөп атабыз. Ошол 3 баягы 3 бурчтукту биз жакшыраак бир туура калып келсек, эгер ушул бири-бири менен түшүнүп, бири-бири менен иш алып барса, ортодо турган ушу 3 бурчтуктун ичиндеги бала эң мыкты инсан болуп тарбияланат да. Биз негизинен эле ар бир ата-эне баардыгы ушуну ойлонуш керек. Албетте тарбиянын ошол көпчүлүк үлүшүнү тиги 3 бурчтуктун ичинен көбүрөөк ата-эне ээлейт. Бизде ошо ата-эне институту өзү талкаланат. Эмнеге? Мен өзүм балдар менен иштеген үчүн мен эми бир аз айырылуу катмар менен иштейбиз. Биз балдар менен атасы каза болгон балдар менен иштесем дагы, бирок статистикага ылайык азыр орто ченемде 780 000 бала Кыргызстанда бир же эки ата-энеси жок тарбияланып атат. Бирок ата-энеси тирүү туруп жетим да. Булар көбүнчө миграциянын айынан болот. Кайра эле миграция. Мигранттар эмне менен кетип атат? Мигранттар ошол комфорт үчүн, келечекте балдарына үй кылыш үчүн, окуусу үчүн деп, балдарынын келечеги деп кетип туруп, бирок балдардын келечегин азыртадан эле жок кылып коюп атат да. Кантип балага эмне керек деп баладан сураган жокпуз бизче. Баладан сурабай эле биз баланын ордуна биз чечип атабыз. Балага эмне жакшы десе, биз өзүбүздүн оюбузда, кем акылыбызда балага демек жакшы кийим жакшы, жакшы тамак бериш керек, жакшы жерде окутуш керек, же бир элитный бир мектепте, же бир бала бакчада окутуш керек деп ошону айтабыз. Бирок балага биринчи кезекте биз өзүбүздүн тажрыйбадан алсак, балага биринчи ата-эне керек экен. Ата-эне керек экен. Эмнеге? Бала биринчи көрө турган нерсеси бул мээр экен. Мээр көрбөгөн адам келечекте бирөөгө да мээр бербейт, бирөөгө боор тартпайт да.